Биз көрсөтүүбүздө сонун маанайда улантабыз, анткени бизге келип калган сонун эжекебиз бар. Сиздерге дагы мыкты маанайды чогуу биргеликте каалайлык. Ал эми тагыраагы ал эжеке менен тааныштырып өтсөм, өзү жеке ырчы, Кыргыз элинин сыймыктуу кызы, Маржан тобунун солисткасы, жана ошондой эле көптөгөн сыйлыктар, лауреаттардын ээси Нуржан Түмөнбаева бүгүн бизде Таңкы Лайв көрсөтүүбүздө төрүндө конокто. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы, кутман таң, ошол жалпы элибизге амандык телеп кутман таң каалайм. Силерге да кутман таң. Ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип, биздин көрөрмандарыбыз үчүн жакшы маанайыңыз менен комузуңузду колго алып, таң эрте таңкы бир сонун бир маанай менен келип калганыңыз үчүн ыраазычылык билдирейин. Чоң рахмат. Албетте ошол баягы элдин кызматындабыз. Кайсыл учур болбосун, кандай учур болбосун, ошол баягы өзүбүздүн артынып жүргөн ошол өнөрүбүздү элге тартуулап, кайсыл убак болсо дагы элдин кызматындабыз. Албетте, ыраазычылык. Нуржан эжеме, бүгүн биз сиз менен сиздин жеке чыгармачылыгыңыз, ал жактагы болгон сонун жаңылыктар тууралуу сүйлөшөйүн деп турам. Бирок алгач жакында эле чет жакка чыгып келдиңиз окшойт, Кандай барып келдиңиз? Ал жакка кандай жөн гана эс алуу болду, же гастролдоп келдиңизби? Жөн гана эс алуу болду. Ага чейин ошол жанагы көп убакытка ошол концерт менен даярданып, анан баягы даярдык деген өтө чоң жоопкерчилик экен. Ошол учурда баягы кичине кыйынчылыктар болот экен. Анан өзүбүзгө план койгонбуз, ушул концерттен кийин буюрса барып башка мамлекетке эс алып келебиз деп, бул ага чейин ушул биздин ата-энебиздин биздин ошо өмүрлүк жарым экөөбүзгө берген белеги болду. Сонун. Анан айтып калдыңыз, концертим депчи 20-октябрда. 20-октябрда болду. Концертиңизди жыйынтыктап сонун өткөрүп алдыңыз. Бул сиздин алгачкы жеке концертиңизби ошондо? Алгачкы менин тышоо кесүү концертим болду. Анткени себеби баягы өзүңдү көпкө чейин даярдап, мына эл алдына эми мындай бир өзүмдүн отчетумду берип коеюн деген ойдо, анан баягы ырч ачыла арнап коеюн элибизге. Ушунча өнөр жолунда жүргөнүмө өзүмдүн ушу 25 жыл болуптур. Ал эми окуп ушул өнөр чөйрөсүнөн билим алганыма 15 жыл болуп калыптыр, 15 жыл. Анан ошонун негизинде ырч ачыламды элге бир баягы арнап койсом деген ойдо концерт бердик. Туура айттыңыз. Мен да таң калдым да, Нуржан Түмөнбаева жеке концертин, тушоо кесүү концертин берет экен дегенде, 25 жылдын аралыгында ушул чыгармачылыктын чыйыр жолунда жүрсө, жеке концерти, тушоо кесүү концерти экен деп таң калдым. Мага окшогондор да көп болду болуш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы болот экен, убактысы болот экен. Анан ошол эле учурда баягы өзүнүн эмгек жолундагы адам баягы өзүн мен кыйын болуп калдым деп сезип калган, бул өтө туура эмес нерсе экен. Бирок ошондой болсо дагы мен баягы өнөр жолунда менден кийинки муундар элге баягы өнөрүн тартуулап концертин 1 эмес 3-4 жолдан бергенден кийин анан кичине уялуу сезим болот экен. Кой мен ушул ырч ачыламды элге бир арнап өнөр жолунда бар экенимди андай бир айтып коеюн деген максатта колубуздан келген ушул өнөрдү тартууладык. Сонун. Кандай күн болбосун, кандай убакыт болбосун, өзүңүз айткандай ар бир нерсенин өзүнүн убакыты, сааты болот. Келмейинче болбойт экен. Сонун. Ошол убакыт 20-октябрда келиптир. Кандай өткөрүп алдыңыз? Купулуңузга толдубу? Чындыгында эле бир канааттандыңызбы? Эң алгачкы концертке бул менин баягы өзүмдүн ойлогонумдай эле болду. Эми албетте кемчиликтер болбой койбойт, кемчиликтер болот. Бул концерттин аталышындагы бир кызыктуу койгонбуз, сүйөм сени деп. Анткени себеби ар бир адам өзүндөгү болгон нерсенин баарын сүйгөнгө акылуу. Мисалы үчүн баланы сүйөбү, ата-энени, ким кандай ойлойт. Жүр сүйөм сени концерт деген концертке барып келеличи дегендин да аталышы да бир баягы элди бир суктандырып турган болсун, жакшы маанай тартуулаган ойдо болсун деп ушул сүйөм сени деп атап койдук. Бул сүйөм сени деген концертке концерттин негизги жалпы жөнүн биздин Мунара деген кызыбыз уюштуруп, ошол бардык жагынан жардам берип жүрдү. Анан менин оюмча бул алгачкы концерт жаман эмес. Тышоо кесүү концерт жакшы эле. Буюрса ойдогудай эле болду. Сонун. Анан ал жерде
жаңычылдыктарды киргиздиңиз болуш керек. Кандайларды киргиздиңиз? Эмне жаңычылдыктар болду? Эми баягы жаңылануу ал жерде өзгөчө концерт коерго жакын көбү сурап атты. Баягы передачаларга барып атканда өзгөчөлүк эмне, кандай өзгөчөлүк бар депчи. Бизде өзгөчөлүк деле болгон жок. Болгону ушул баягы мендеги болгон өнөрдү тартууладым. Анан мен ушул иштеген жеримдеги военный тармагында иштегендиктен, военный оркестр мени коштоп турду. Манас театрында иштегендиктен, ошол Манас театрынын өнөр адамдарынын коштоосунда баягы кыз жигиттин айтышын айттык. Кичине баягы кемчиликтер болуп калды ал учурда. Анан ошол биздин Камбаркан фольклордук ансамблинин коштоосунда дагы анан бир аз ошол өзүм күү жаатында бала күндө окудум эле. Кичине күү жаатында дагы колумдан келишинче бир өнөрдү тартууладык. Кыргыздын нактан нукура оонун кайрыктарын, ырларын бере алган турбайсызбы анда? Колдон келишинче аракет кылдык, аралаштырдык. Жаңыча баягы эстрадный фольклор деп коебуз, ошол жаатта дагы, анан терме санат дастандар жаатында дагы, ыр жаатында дагы, анан ошол оркестр менен ырдоо солист жаатында дагы аралаштырып бердик. Анан комузду колго алып жүргөн соң, сизде мүмкүн үнүңүз дагы мына ошол тарапка, ошол стиль, ошол жанрга төп келеби, фольклордук жаатына көбүн эсе кайрылып келесиз, бирок эстрада жаатында да ырларыңыз бар. Көбүн эсе кайсы тармакка жакынырааксыз? Мен өзүм ушул Бибисара Бешеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинде салттуу музыка бөлүмүндө мугалим болуп иштейм. Ошол жактан сабак берем. Өзүм ушул жан дүйнөм негизинен салттуу музыка деп. Бала күндөн баштап эле ушу мен устатым, кыргыз элинин сыймыктуу кызы Роза Аманович экөөбүздү кумир тутуп, ошол кишинин ырлары менен, ошол кишинин дастандары менен чоңойдук. Өзүмдүн ушул жан дүйнөм салттуу музыкага аябай жакын, жорулушуп чоңойгонмун десем болот. Бирок замандын агымына жараша мен ушул фольклор жаатында элдик ырларды ырдай беришим керек деген биздин заманга бир аз баягы туура эмес болуп калат экен. Аралаштырыш керек болду. Фольклор жаатында эстрадный ырларды фольклорго аралаштырып, ошол жаатта дагы өзүмдү сынап көрүп ырдап жүрөм. Сонун. Анда фольклор деп калдык, салттуу музыканын алып жүрүүчүсү катары сизди тааныйбыз. Келиңиз анда комузуңузду да колго алып калган соң, сөзсүз түрдө бир чыгармадан соң кайрадан эле маегибизди уланталып. Лайв көрсөтүүсү кайсы чыгарма экен? Азыр ушул Бектемир Эгенчиев атабыздын Гүлүгүн жаш деген чыгармасынан баштап берейин. Таңдагы гана чолпунда жаркылдап сүйкүма күлүшүңү жыргаткан боз ойдо ой чиркин жаштыктын жыпар гүлүсү акылың тунук кулактай аркар көз күйгөн чырактай кайыкта биргең баратсак ой чиркин калбастыр арман тырнактай мен булгана таңдаңда таңшыган сен бир гүл
Айдасақ деймін қайығын, жаштықтың алтыны. Гөліңнің ой чіркін қармасақ алтын балығын. Ай, баракелди, Нуржан же. Үнүңүзгө береке, булбул үнүңүз өчпөсүн. Ар дайым ушул жаңырып турсун деп айтайын. Ал эми буга чейин да айтып калдыңыз. Буга чейин дагы биз билебиз, устатыңыз Роза Аманова эжекебиз. Кайсы тармак болбосун, устаттарына окшошуп калат деп айтылат эмеспи? Сиз дагы ырдаганыңыз, ырдап жаткандагы мимикаларыңыз дагы Роза эженкиндей экен да? Эми бул устатка окшошунун өзү мен ойлойм бир чоң сыймык болуш керек депчи. Эми атайлап биз ал кишинин баягы мимикаларын үйрөнбөйбүз. Маңдайың отуруп алып эле, сабак өтүп берип атса, анан ар бир нерсени көрсөтүп берип атса, мугалимдин айтканын жасайсың да. Анан мен ойлойм ошондон улам бара биз устатыбызга окшошуп калдык окшойт депчи. Анткени себеби биздин Маржандын кыздарынын баарынын мимикаларын айтып келишет. Ушул силер эжеңерге аябай окшойсуңар депчи. Бул өтө чоң сыймык болуш керек. Бул ошол өнөр жолунда, чыгармачылык жаатта сага үйрөтүп аткан кишини ошол үйрөтүп аткан калыбында кабыл алуу бул чоң сыймык болуш керек. Албетте биз баягы туурап, эжени туурап биз эжедей бололу деп аракеттенбейбиз, бирок баягы сабак учурунда эженин ар бир үйрөткөн эмгегин баягы аракеттенип үйрөнүү менен бирге ошо эженин мимикаларына да окшошуп калган го деп ошол көп учурда ошол жооп беребиз да. Албетте бул биз үчүн чоң сыймык. Абдан сонун. Ал эми ошо билгендей эле искусство университетинде да сиз сабак бересиз да. Бирок алардын арасынан иргеп өзүңүз устатчылык кылган шакирттериңиз барбы? Бизде окуган ар бир мугалимдин өзүнүн жанагындай класска бөлүнөт. Ошол эле жерде Мерим Карипова эжекебиз иштейт, Кундуз Таштаналиева эжекебиз иштейт, Элзара Өскөнбаева деген эжекелерибиз иштейт. Ар биринин өзүнүн классы болот. Ошолордон окуткан окуучулардын баары аларга баягы шакирт. Менин дагы ошондой шакирттерим жок эмес, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда өзүмдүн окутуп жаткан 6 шакиртим бар. Жакында ошо өзүм концертиме тышоо кесүү кылып алып чыктым. Алар дагы ушул эл алдына чыгып, филармонияда, чоң сахнада баягы элге өздөрүнүн өнөрүн тартуулады. Бул мен ойлойм, биздин устатыбыз дагы бизди ушундай кылып жетелеп чыгып, чоң сахнага алып чыгып тышообузду кести эле. Бул да ошо биздин шакирттерибиздин сахнага болгон эң алгачкы тышоо кесүүсү болду. Ошол Кудайга шүгүр шакирттердин учукур эмес. Артынан дагы баягы жылдан жылга биздин университетке келген жанагы студенттердин арасынан ошо өнөр жолунда мен ушул комузунун коштоосунда ырдайт элем, мен бул мугалимге окуйт элем деп өздөрү тандап келсе, ошолорго баягы устаттык колубуздан келген аракетти жасап атабыз. Ошол сиздин шакиртиңиз төбөсү көрүнүп, Кыргызга аты таанымал болуп, менин устатым Нуржан эжеле дегенде кандай сыймык, керемет бир сезим. Албетте чоң сыймык болот, сөзсүз түрдө. Анан эми сиздин жаңы чыгармаларыңыз жөнүндө сүйлөшсөк, бир айдын жүзү болуп калды көрүнөт, жаңы эле клипиңиз чыкты. Сонун ыр экен, сонун клип болуптур. Баягы тарыхты камтып, жуурулуштуруп анан чыгардыңыз окшойт, Сиз Канкей эженин жүрөгүм менен сүйлөшүү деген ырын айтып атасызбы? Ошону айтат окшойм, Анткени себеби бул Канкей Эралиева эжекебиздин бул чыгармасынан жаралганына көп болуптур. Айгүл Узакова деген эжеке сөзүн жазган. Ал киши баягы кичине улгайып калган учурда жазгандыктан бул сөзүн кичине оңдогонго туура келди. Мунара Алимжан кызы деген биздин ушул радиодо иштеген сиңдибиз сөздөрүн ошо мага ылайыкташтырып оңдоп берди. Албетте бул жүрөгүмө ушунчалык жаккан ырлардын бири болду. Анан бул клипке биз ошол баягы өзүнүн өмүр жолунда өзүнө тарых кылып калтырып кеткен, ушул кыргыз элибизге тарых болуп калыптанып, өз өнөрүндө тарых жолун басып келе жаткан ушул Шайыр Касымалиева эжекебизди туура көрүп тарттык. Ал жакта ушул мен мындан кийин да ушул эл журтума керектирмин,
Мен мындан кийин да баягы ушул өнөр жолунда Кудайым буйрса ушул элге дагы да болсо өнөрүмдү тартып алайм, балдарыма керектирмин, өмүрлүк жарыма керектирмин деген ушул жалпы эли журтка керектирмин деген сөздөрү бар. Ошондон негизинде шайыр эжебизди тартканбыз. Эмне үчүн шайыр Касмалиева эжекебизди тандадыңыз? Анткени мен ушул клип тартып атканда көп учурда ошо кылдаттык менен изденгенди жакшы көрөм. Азыркы жаңы чыгып келаткан ар бир ырдын маанисине жараша жаңы чыгып келаткан таланттарыбызды дагы кур койбойм, ушул тарткым келет да. Ушул ушундай бир ырга тартылса, ошонун бир жүзү ачылмак деген бир ойлорум көп да. Анан ушул шайыр эжени туура көргөнүбүздүн себеби бул кино тармагында, театр тармагында эжебиздин орду чоң болгондуктан ошо эжебизди тандап алдык. Көбүнесе эле сценарийлерин, клиптериңизди ойлоп, өзүңүз жазасызбы? Сценарийлерди ар кандай. Кээ бир учурда ошол өзүм жазганга туура келет. Кээ бир учурда клипти тартып аткан кишилер менен кеңешем. Мен клиптеримин көпчүлүгүн эле, баарын эле Баяман деген инибиз тартты. Анан ошол Кенже Дүйшиева эжекебиз мага көп жардам берди. Ушул клип тартуу учурунда анан ушул эстрада жаатын аралашып калуумдун себебине да ошо Кенже эжебиздин жардамы чоң. Анткени өзүңүздөр билгендей, ошо кыз брактын башкы эң башын ошол баягы кыздарды ырдатып жүргөн ошо эжекебиз мен ага ошол жөн эле бир баягы өнөр жолундагы киши катары жол көрсөткөн баягы жол көрсөтүп коюучу инсаным болду десем болот да. Нуржан, сен ушул убактың өтүп баратат, эртең эле 40-ка чыгып дагы бир баягы өзүңдүн мурдагыдай калыбыңа келбей каласың. Азыр ушундай учурда иштеп ал, анан ырларды жаздырып ырдап ал деп мени ушул эстрада тармагына түртүп колдогон ушул Кенже эже болду. Ар дайым жаныбызда мына ушундай биздин жашообузга жарык берип турган жакшы адамдар болсун. Жакшы адамдардын ошо көптүгү кандай сон. Мына ошентип 2022 жыл акырындап жыйынтыкталып баратат окшойт эжеке. Бирок сиз үчүн жакшы жылдардын катарын толуктады окшойт. Кудайга шүгүр. Мисалы. Акыркы 2 жылдан бери ошол жакшы эле иштедим. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр келтирем. Ушул акыркы 2 жылда бир 8ге жакын клип тартыптырмын. Ырларды бир 10дон ашык ырларды жаздырыптырмын. Анан ошол колдон келишинче болуп турган учурда аракеттин бир мезгил келет экен, ушунчалык бир оргуштап ырдагын келип, ыр жаздыргын келип, ошондой учурга туш келип, анан ошо эмгектенип калдым. Ага чейин ошол бала чака менен, үй бүлө менен, балдарым кичинекей болуп, үйдө отурганга туура келип калды. Үйдө отурдум, элдер эмгектенип отурган учурда мен үйдө бала карап, балам менен отурдум. Анан ошол баягы убакыттын өзүнүн бир мезгили келет экен. Анан ошол акыркы 2 жылда келди окшойт мага. Колдон келишинче эмгектенип, анан мындан ары дагы азыркы учурда дагы ошол жаңы ырдын, анан жаңы ошо бир клиптин үстүнө иштеп атабыз. Анда бир чыгармадан кийин мына ошол клип же болбосо жаңы чыгайын деп жаткан ырларыңыз тууралуу сүйлөшөлүк, Ооба. Сонун болот. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Азыр ошол аткара турган чыгармамды ошол устатым Роза Аманова эжекебиздин "Мен сени сагынгым келет" деген чыгармасын ырдап чыктым эле жаңылап. Эженин өзүнүн баягы колдоосу менен, батасы менен ошол чыгарманы аткарып берейин.
ай көзүрүмө эгиз жандай өткөрөлүм өмүрдү экөөбүз көңүнчүленип бир келген экөөбүз көңүнчүленип энчиленип бир келген мен сага тарыгым келет мен сага тарыгым келет мен сени сагынгым келет ой мен сени сагынгым келет мен сени сагынгым келет Абдан керемет. Бул чыгарма кыргыз элинин бир классик чыгармаларынын катарын толуктап баратат. Айланып калган ушул чыгармалардын бири десек болот. Сөзүн Анатай Өмүрканов агайыбыз жазган, ону Роза Аман эжекебизге таандык. Абдан сонун. Үнүңүзгө береке. Дагы бир ирет кайталайын. Караңыздарчы кандай сонун. Жанду ырды уккан адам өзүнчө бир бактылуу болуш керек. Азыр мен сиздин жаныңызда туруп алып, мына ушундай керемет ырды угуп бактылуумун. Ал эми экранын артында турган адам дагы эки эсе бактылуу болуш керек. Андыктан жанду үндү, жагымдуу музыканы, жагымдуу чыгарманы Таңкылаев көрсөтүүсүндө Нуржан Түмөнбаев эжекебиз аткарып берип жаткан чагы. Ал эми биз маегибизди улантсак, жана айтып өттүм, жакында чыга турчу, анын үстүндө иштеп жаткан чыгармаларыңыз тууралуу, жакындагы пландарыңыз тууралуу сүйлөшөлүк. Ооба. Ошол мен концертте Азамат Жоробаев деген биздин жакшы бир ырчы агабыз бар, филармониянын солисти. Ошол агабыздын Жакшы адамым деген ырын ырдагам, эгер уксаңыздар. Анан кийинки ушул чыгармасын ушул концертте аткардым. Жаша сүйүү деген. Мен өзүм ушундай бир эмеге жакын болушум керек. Айтор сүйүү жаатындагы ырларга, лирикалык ырларга ушунчалык жакынмын. Анан бул чыгарманын сөзүн жазган Нуркан Койчуманова деген эжекебиз Жалал Абадта эмгектенет, филармонияда. Ошол эжекебиздин сөзүнө жазылган ушул Жаша сүйүү деген чыгарманы азыркы учурда ушул баягы аранжировкасын берип, анан ушул клипти кандай кылып тартсак деп ушул клиптин үстүндө иштеп, анан симфониялык оркестр менен ушул ырды симфониялык оркестр менен да көргүм келип, ошол симфониялык оркестрге да сүйлөшүп, ушул чыгарманы баягы бир өзгөчөлүк бир эстрада жаатындагы, эстрада фольклорный жаатындагы бир өзгөчөлүк кылып, ушул симфонический оркестр менен ырдагым келип жүрөт. Ошонун үстүндө да иштеп аткан учурубуз. Өзгөчө бир ыр болот окшойт анда, өзгөчө музыкасы менен. Өзгөчө, анткени музыкасы дагы өзгөчө. Дагы бир бериңиздерге чакырасыздар го ошолорду. Негизинен ушунчалык бир менин жан дүйнөмдү толуктаган чыгарма болду. Сөзү дагы ошол менин өзүмдүн өмүрүмдөгү бир баягы сүйүү жаатындагы ыр деп айтсам болот да. Сонун. Иштеп жатканда ушинтип ижигиликтер болсо, дагы да иштеген келе берет го. Анан бир ырды жаратып алгандан кийин токтон албай калат экенсиң. Ушунда дагы бир иштеп, улам дагы бир жаңы ыр жаздырып, дагы бир клип тартып, бул өзүнчө бир рахат экен. Мен ушул акыркы 2 жылдан бери ушул жаатта баягы өзүмдү баягы бир эмгектенип атып, бир мындай кандай десем, баягы талышып калат го, такшалып калат го. Такшалып. Ошондой сыяктуу болуп, дагы да эмгектенип, мындан да бир чоңураак болсо, мындан дагы бир чоңураак болсо деп эмгектенип ушул изденип жүрөм. Кудайым буйрса 2023-жылдын аралыгында анда сизден дагы да болсо көп чыгарма күтөт окшойбуз. Буйрса дагы көп чыгармаларыбыз бар. Алардын үстүнөн мен ушул баягы жаңы чыгарма алып алып эле, анан ушул жаңы чыгарма болду деп бир айдын үстүндө же 2 айдын ичинде чыгарып койгум келбейт да. Мен ушул алган чыгармамды көпкө чейин бышырып, көпкө чейин изденип, бул жерин кандай кылсам болот, ушул мага жагат. Анан көпкө чейин ушул жан дүйнөңө сиңмейинче баягы өзүңдүн каалап атканыңдай, өзүңдүн оюңдагыдай кылып чыкпай калат экен.
Жакшы айттыңыз, чындыгында эле ал чыгарма менен канчалык көпкө иштешип, аны талдап, абдан бир ичине сүңгүп кирмейинче, жан дүйнөңө аны баягы абдан киргизип, жүрөң менен чыгармайынча, адамдын жүрөгүнө жан дүйнөңө, өзүңдүн жан дүйнөң менен журулушуп, ушу жан дүйнөңө сиңмейинче, ал чыгарма сен каалагандай болуп чыгып бербейт экен. Сонун анда жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп ар дайым айтып келебиз. Биздин маегибизди анда соңуна чыгараарда дагы бир чыгарма сурансак кантет? Максат болсо. Эсиңизде болсо анда дагы бир чыгарма менен маегибизди жыйынтайлык. Ушул кийинки аткара турган чыгармамды жаңы эле айтып өттүм, ушу Азамат Жорбаев агайыбыздын «Жакшы адамым» деген чыгармасы. Ушул чыгармадан аткарып берейин, ушул чыгарманы аткарып берейин. батып турам, көңүлүм көксөктайым, булуттайы жашып турам. Мезгилдер акса дагы, гүлзардай бакчамдагы, сезимим гүлдөп турам, сен эстеп жакшы адамым, сезимим гүлдөп турам, сен эстеп жакшы адамым. Тагдырдан узаганбыз, таба албай бир аргасын, өрт жалын махабаттын өзүндөй ким арнасын. Мезгилдер акса дагы, гүлзардай бакчамдагы, сезимим гүлдөп турам, сен эстеп жакшы адамым, сезимим гүлдөп турам, сен эстеп жакшы адамым. Батып турам, көңүлүм көксөктайым, булуттайы жашып турам. Мезгилдер акса дагы, гүлзардай бакчамдагы, сезимим гүлдөп турам, сен эстеп жакшы адамым, сезимим гүлдөп турам, сен эстеп жакшы адамым. Көңүлүм көксөп турам, сен эстеп жакшы адамым. Бул чыгарма бүтпөсө экен, дагы уланса экен деп турдум да. Бул чыгарманын сөзүн жазган Бердибек Жамгырчиев, обону Азамат Жорбаев агабызга таандык. Эми сиз жаңыртып, сону кылып чыгарганда тынбастан ошол чыгарманы угат окшойбуз. Буюрса. Анда эмесе бул чыгарма чыкканда дагы да болсо келип кетесиз, бизге жакшы маек куруп кетесиз деген үмүттөмүн. Сиз үчүн эшигибиз ар дайым ачык. Бүгүн таң эрте сиз менен ушинтип маектешип, кадимкидей көңүлүм топонок тартып калды. Сизди дагы да болсо күтөбүз. Эркин микрофон сунам. Чакырыңыздар. Колдон келишинче ушул баягы өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү жаңырып жаткан ырларды ушул элибизге тартуулаганга Кудайым ар дайым насип кылсын бизде. Анан сиздер чакырып турсаңыздар, колдон келишинче ушул эл менен көпүрө болуп, эл менен бирге ушул ортобузга көпүрө түсүп берген сиздерге ыраазычылык билдирип, жан дүйнөңүздөрдү ар дайым жаңыртканга даярбыз.
Сонун. Мына ошол элдин кызы, кыргыз элинин сыймыктуу ырчысы, жеке ырчы Маржан Доонун солисткасы Нуржан Түмөнбаева жекебиз таң эрте бизге маек куруп, сонун чыгармаларын аткарды. Ал эми Таңкы көрсөтүүсү андан ары сонун көрсөтүүсүн улантсын. Бизде дагы да болсо мейман бар. Сонун кызыктуу маекке же болбосо кызыктуу мода дүйнөсүнө саякатка чыгалык. Баардык айымдарды экранга жакыныраак олтуруңуздар деп чакырайын.